Жай бул эс алуу мезгили. Көптөгөн адамдар күн нурунан жана суудан рахат алуу үчүн сууга түшүүгө келишет. Бирок этиятсыз жүрүм-турум олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ички иштер министрлиги кырсыктан сактанууга жана эс алууңузду коопсуз жана жагымдуу өткөрүүгө жардам бере турган бир нече сунуштарды даярдады. Сууда сүзүүнү билүү жана куткаруучу жилеттерди колдонуу. Куткаруучу жилеттер сууда калууңузга жардам берет. Бутуңуз карышып, чарчап же күтүүсүз агымдар учурунда бул өзгөчө маанилүү. Бейтааныш жерлерде сууга түшүүдөн алыс болуңуз. Өзүңүз жакшы билген жерлерде же атайын жабдылган сууга түшүүчү жайларда жана куткаруучулар бар жерлерде гана сүзүңүз. Суудагы коопсуздук эрежелерин сактаңыз. Жээктен алыс сүзбөгүлө, тааныш эмес жерлерде сууга секирбегиле, мас абалында сууга түшүүдөн алыс болгула. Балдар менен этият болуңуз. Балдарды эч качан суунун жанында кароосуз калтырбаңыз. Алар сууда сүзө алса да, аларга көз салыңыз. Биринчи жардам көрсөтүүнүн эрежелерин үйрөнүңүз. Биринчи жардам көрсөтүү курсунан өтүп, жакындарыңызга үйрөтүңүз. Туура жана өз убагында жасалган биринчи жардам тез жардам келгенге чейин адамдардын өмүрүн сактап калышы мүмкүн. Суу кемелерин колдонууда этият болуңуз. Кайыктарды, катамарандарды, гидроциклдарды жана башка суу транспорт каражаттарын колдонууда ар дайым куткаруучу жилет кийиңиз. Жай мезгилиндеги көлмөлөрдөгү коопсуздук бул билимди, көндүмдөрдү жана жоопкерчиликтүү жүрүм-турумду камтыган эң керектүү мамиле. Бул жөнөкөй кеңештерди аткаруу сизге жана сиздин жакындарыңызга коркунучтардан сактанууга жана жайкы эс алууңузду эч кандай жагымсыз окуяларсыз өткөрүүгө жардам берет. Өзүңүзгө кам көрүңүз жана сак болуңуз.